Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Биз бүгүн студияда эмес, бүгүн биз Каракөл жергесинде сиздер менен маек кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Каракөл шаарынын мэри Балташев Алмазбек Шукуралиевич менен маек кылмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Урматтуу Алмазбек Шукуралиевич, мына ушу жаңыдан гана Каракөл шаарына мэр болуп шайландыңыз. Деги эле ушул жаш жетекчи катары алдыга кандай пландарды койдуңуз, ушул боюнча айта кетсеңиз. Бул Каракөл шаары барыңыздарга белгилүү болгондой, Союз убагынан бери энергетиктердин жана гидро куруучулардын шаары деп аталып келет. Анан энергетиканын флагманы деген өзүнүн наамы бар, айтылбаган наамы бар. Бизде бүт эле жашоочулардын көпчүлүгү бул энергетика тармагында. Азыр биз ушул энергетика тармагында жалпы мамлекеттик саясатты колдоп, кичикес боюнча иш алып барып жатабыз. 2008-2009 жылдары бизден 8,5 гектарга жакын жер аянты бөлүнүп берип, кичикестин долбоору ишке ашып, ал кезде президент Курбанбек Сабирович Бакиев болчу, капсула салып, иш башталып, революция болуп токтоп калган. Ошо бойдон ал долбоор токтоп турат. Биз азыр мен мэр болуп келгенден бери ушул тармакта иш алып барып жатабыз. Энергетика министрлиги менен биргеликте сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кудай буйруса, ушул жылдын этегине чейин иштердин баштап капсула салынышы күтүлүп турат. Азыр бир-эки юридикалык моменттери бар, анан долбоорлук сметалардын документтери бар. Ошол үстүндө иш алып барып жатыптыр. Биздин маалыматка карата Министерство энергетика тарабынан өзүбүз баштайбыз деген убадачылыгын берди. Болбосо биз ал жерди сот аркылуу болобу же сүйлөшүүлөр аркылуу болобу кайра эле мэриянын балансына кайтарып алып, ички же тышкы инвесторлор аркылуу бул долбоорду жандандыра электегенбиз да. Бул долбоор ишке ашып калса, мен ойлойм Каракөлгө өтө чоң жардам тиет. Биринчиден, көпчүлүк адамдар жумуш орну менен камсыз болот. Ар кандай салык төлөмдөрү түшөт. Анан кийин социалдык пакет деп коет, ошондон көптөгөн пайдасы тиймек депчи. Азыр ушул үстүндө жүрүп жатабыз. Анан кийин алгачкы маселе бизде мыйзамсыз жер берүү, мыйзамсыз жер басып алуу, мыйзамсыз курулуш жана келечекке карай мындай өнүктүрүү багыты так аныкталбаптыр да буга чейин. Ошол себептен буга тоскоол кылган шаардын жалпы генералдык планы. Ушул генералдык планын биз жергиликтүү кеңешке сунуштап, ал жерден азыр быйылкы жылдын эсебинен 4,5 миллион сом каражат бөлдүрүп, ушул ген планын толук кандуу ишке киргизели деген аракеттер жүрүп жатат. Биринчиден, биз ген планды аныктап алсак, биз анда жердин категорияларын шаардын ичинде туура бөлгөнгө мүмкүнчүлүк ачылат. Экинчиден, биз мыйзамсыз курулуштарды алдын ала алабыз. Үчүнчүдөн, биз муниципалдык менчиктеги жерлердин баардыгын өзүбүзгө бекитип, тышкы же ички инвесторлорду алып келип, кызыктуу долбоорлорду сунуштасак болот. Анан бизде эң көйгөйлүү маселе бул турак жай маселеси. Сиздер да күбө болсоңуздар керек, Каракөлдө көбү Союз убагында салынган, жыга читтен салынган үйлөр бар. Биз ошолордун баардыгын келечекте бузуп, ордуна жаңы бийик кабаттуу үйлөрдү курууга иш алып жүрүп жатат да азыр күздө. Эми ушул жерде туура маселе көтөрдүңүз. Чынында Каракөл шаары өзү чакан шаар деп айтылып келет. Ушул жерде эле мына ушул турак жай маселесинде чындыгында бул жерде баягы эскилиге жеткен үйлөрдү көп көрүп калабыз. Деги эле ушул көп кабаттуу үйлөрдү тургузуу маселесин козгоп өттүңүз да. Биз келечекте мына ушундай турак жайларды куруу, анан ушул мэрия тарабынанбы же мамлекет тарабынанбы бир кандайдыр шаар тургундарына бир жеңилдиктерди карап, аз пайызда болобу мына ушул турак жайларды салып берүү багытында да бир кандай пландар болот? Келечекте мынакей инвесторлор айтып атат, бизге жер берсеңиздер, биз силерге курулуш аянтчаларын беребиз депчи. Ошондо биз мэриянын карамагына бөлүнүп берген батирлерди ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мугалимдерге, врачтарга, мед кызматкерлерге, жалпы социалдык муктаж болгон адамдарга беребиз. Азыр ишке ашпай турган бир долбоорубуз бар. Бул көптөн бери курулуп, чатырлары жабылып, кабыл алууга жетейин деген этапка келгенде каржы булагы токтоп, жана жергиликтүү бийлик алмашып, бир долбоор токтоп турат. Бул 32 батирлүү үй. 32 батирлүү үйгө азыр
жергиликтүү кеңеш менен акча каражатын бөлүп бердик. Кудай буюрса ушул жылдын аягына чейин ал үйдү бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Ошол кезде 32 аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бекер турак жай менен камсыз. Эми ошондо бул мэриянын бюджетинен кетип атабы? Мэриянын бюджетинен кетет. Бул азыркы айткан 32 пәтерлүү үй. Эми ушул жерде чынында бардык маселени чечүүдө албетте акча каражаты болмоюнча маселени чечүү кыйын да. Бүгүнкү күндө ошол Кара Көл шаарынын казынасы канча миллионго жетти. Ошол казына менен биз ошол шаар аймагын гүлдөп өстүрүүгө мүмкүнчүлүк жетеби? Же болбосо дагы да болсо ошол бюджетти көтөрүү багытында дагы кандай бир кадамдар болуп атабы? Туура айтасыз. Бул бюджет бизде чынын айтканда өтө ченелүү. Бүт бардыгынын өзүнүн планы бар. Анан менин планыма бул каражат жетпейт. Биз азыр кошумча бул сунуштаган долбоорлордун көпчүлүгүн тышкы инвесторлор аркылуу же башка эл аралык каржы булактар аркылуу сүйлөшүүлөр менен алып толуктабасак, өз бекитилген бюджетибизге жараша иш аракеттер ченелүү эле жасалган да. Анан бирок ар бир саясатчынын, ар бир жетекчинин өзүнүн өнүктүрүү багыты болмоюнча, өнүктүрүү планы болмоюнча бунун баарын ишке ашырыш кыйын. Ошон үчүн биз ошол планды ишке ашыруучу алгачкы башталгыч этаптарын ушул бюджетке бекитип киргизип атабыз. Мынакей жогоруда айтып кеткендей генералдык план ушул сыяктуу көп иш чаралар аткарабыз да. Анан тышкы каражат боюнча азыр бардыгы муниципалдык бюджетке байланып калат. Мисалы Арис тарабынан болобу же болбосо стимгрант болобу, баары бир жергиликтүү бюджетке кандайдыр бир пайызы каралыш керек. Бул боюнча биз запас акча карадык. Эми биз жанагы сунуштаган долбоорлор азыркы учурда сметалык документтер даярдалып жатат. Ошол сметалык документтер бүтсө, мен ойлойм, жергиликтүү бюджеттин кандайдыр бир пайызын колдонобуз, же болбосо башка инвестор же башка тышкы каражаттарын табып ишке ашырабыз да. Бүгүнкү күндө ошо Кара Көл шаарында бирден бир биринчи багытыңыз бүгүнкү күндө чечүү маселеси кайсы болуп турат? Көйгөйлүү маселе. Көйгөйлүү маселе эми антип бөлүү кыйын, чындыгын айтканда, бирок чечүү маселесинде приоритет катары биз 10дон ашык долбоор даярдаганбыз. Бул бүтпөй калган, жана жогоруда айткан 32 пәтерлүү үй. Анан кийин жаштардын суранычы менен бизде бүтпөй калган футбол талаасы бар. Ошол футбол талаасын ишке ашыруу. Анан кийин биздин ооруканабызда инфекционный отделение бар. Ремонт өтө начар. Ошого дагы биз капиталдык ремонтка карадык. Мэриянын балансында турган турак жайлар бар, көп кабаттуу үйлөр. Ошолордун чатырларынан суу агып, элдердин көп кайрылууларынын негизинен ал дагы кирди. Анан жана айтып кеткен генералдык план кирди. Ошонун бардыгы мына быйылкы бюджеттин эсебинен карадык. Бирок убакыттын тардыгына байланыштуу мынакей бюджетти тилекке каршы биз август айында бекиттик. Азыр ал жакта реализация кылууга бизде ашып кетсе 2 айлык убактыбыз бар. Ошо 2 ай ченеминде ошол иштерди кыска мөөнөттүн ичинде бүтүрүүгө аракет кылып атабыз. Ал эми кенен масштабдык чоң көйгөйлүү маселелерди биз могу октябрдын ортосунда коомдук угуу кылып, жалпы эл арасында анан жалпы жетекчилер менен биргеликте чечип 22-жылдын бюджетине сунуштарыбызды киргизебиз. Эми мына ушул бүгүнкү күндө бир эле ошо Кара Көл шаарында эмес, бул ошо республиканын бардык ошо район шаарларында мына ошондой маселелер бар. Курулуш иши башталып, бирок бир топ жылдардан бери бүтпөй турган объектилер бар да. Деги эле мына ушул Кара Көл шаарында мына ошондой маселелер канчалык деңгээлде чечилип жатат? Биз жыл сайын жандандыруу боюнча кат жүзүндө көптөгөн материалдар даярдап жөнөтүптүр буга чейин. Азыр дагы ошол тууралуу иш чаралар жүрүп жатат. Мисалга айтып кетсек, бизде Кара Көл шаарында 4-чү орто мектеп бар. Орто мектептин 2-чи корпусунун жалпы каркасы туруп, чатыры жабылып калган. Ал 3 этаждан турат. Андан сырткары спорт комплекси бар. Ошонусу дагы токтоп турат. Бул Советтер Союзу убагында башталып, замороженныйдон калып калган да. Бул боюнча жылда президенттер келип карайт, буга чейин сунуштар берилиптир. Ишке ашып барып эле каржы жоктугунан токтоп калып атат да. Анан бизде азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жеке тармакка
арендаға берсек деген. Жеке акы төлөп окутуу боюнча сапаттуу билим чоң мындай сеттер менен сүйлөшүп атабыз да. Балким ошол тармактан ишке ашырылып калышы мүмкүн. Балким республикалык бюджеттин реестрге кирип калса, ал жактан бүтүп калышы мүмкүн. Иш жүрүп жатат. Андан сырткары бизде жогоруда айткан ооруканада ошол мед кызматкерлерге атайын 8 батирлүү үй каралган. Анын дагы фундаменти коюлуп, стенасы көтөрүлүп токтоп калган да. Аны жандандыруу боюнча дагы көптөгөн кайрылууларды жасап атабыз. Бирок жогоруда айтып кеткендей, биздин жергиликтүү кеңештин бюджети ага жетпейт каражаты. Ошол себептен биз аргасызбыз. Жогорку инстанцияга кайрылып, же республикалык бюджеттен болобу, же жеке донорлордон болобу, акча каражаттарын тартып ишти жандандырууга. Эми мына ушул жерде дагы бүгүнкү күндө ушу бардык шаарларда өзү таза шаарды куруу багытында ар түрдүү өзү бир долбоорлор иштелип, иш алып барылып келет. Кара Көл шаарында мына ушул багытта кандай таза шаарды куруу, ошол эле тазалык ишканасыбы же болбосо конкреттүү түрдө бир долбоорлор иш алып барылып атабы? Бул боюнча иш алып барылып жатат. Азыр эл арасында биринчиден таштандыларды бөлүп төгүү концепциясы иштеп чыгып, жарандардын аң сезимин өзгөртүү боюнча иш алып барып жатат. Азыр мындай пилоттук режимде 6 дана орун алып келдик. Бул кагазды бөлүү, пластикти бөлүү, айнекти бөлүү жана башка таштандыларды бөлүү, төгүү. Бирок биз ошонун акыркы точкасына жете албай атабыз. Себеби бизде завод жок. Ушул боюнча тиричилик калдыктарын кайра иштетүү заводун коюуга бизге азыр инвесторлор келип жатат. Бизге жер аянтчасын бөлүп берсеңиздер, биз ошол заводду орнотот элек. Биз ошол эле түшкөн пластикти, ошол эле түшкөн кагазды кайра иштетип, сатып, кандайдыр бир пайыздык ченемде жергиликтүү бюджетке акча каражатын которуп берели деген сүйлөшүү жүрүп жатат да. Анан мен ойлойм, жакын арада бул ишке ашат. Эми өзүңүз билесиз, мына ушул таза суу маселеси дагы көйгөйлүү маселе. Кара Көл шаарында таза суу маселеси, канализация жалпы мына ушул багытта кандай иштер жүрүп атат? Бизде Кара Көл шаарынын ички аймагы бардыгы канализация менен суу менен камсыз болгон. Булар Союз убагында салынып, толук кандуу ишке ашып жүрүп жатат да. Бирок көйгөйлүү маселе биздин четки айылдарда. Мисалы алсак, азыр Чоң Таш айылында таза суу маселеси өтө начар. Булар ташып ичишет. Ошондой эле суу маселеси биздин Кетмен Төбө аймагында катталып турат. Учурда Кетмен Төбө тууралуу биз департамент питьевого водоснабжения деген бар, Госстройдун карамагында. Ошолордун буйрутмасы менен бул ишке ашкан жатат. Азыр проекттик долбоорлук сметасы бүттү. Кудай буйруса, ушул ай ичи тендерге чыгат деп убадасын беришкен. Мен ойлойм, ушул жылдын этегине чейин бул иш толук кандуу ишке ашып, суу чыгып баштайт. Ал эми Чоң Таш боюнча биз суу чыгаруудан мурдун долбоорлук сметалык документтерди даярдап, инженердик геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, сууну же скважинадан алабызбы, же өзүбүздүн водозабордон тартабызбы, ушул тууралуу азыр иш жүрүп жатат. Буга биз атайын бюджеттен акча каражат бөлүп беребиз. Долбоорлук сметалык документтерге 500 000 сом, ал эми чалгындоо иштерине 1,5 миллион сом бюджетке киргиздик. Бул да маселе жакын арада чечилип калышы күтүлүүдө. Анан мына ушул президентибиз ишкерлерди колдоо багытында ушул тынымсыз иш аракеттер жүргүзүшү керектигин айтып өттү. Бүгүнкү күндө биз инвестицияны тартууда, ишкерлерди колдоо менен биз ошол аймактарда, райондордо, шаарларда жаңы мына ушул ишкерликти жүргүзүү боюнча объекттерди куруу жана башка маселелерин көтөрдү да. Чынында эле мына ушул Кара Көл шаардык мэриясы бүгүнкү күндө сиздер ишкерлер менен канчалык деңгээлде иш алып барып атасыздар? Ишкерлерди колдоо багытында эмнелер болуп атат? Бул боюнча бизде мындай тыгыз байланыш бар. Биз ар бир чыгуучу долбоорду кеңешип, карап, анализдеп, анан жол жобосун түшүндүрүп берүү концепциясы иштелип чыккан. Бизде атайын бөлүм бар, ошо ишкерлерге жардам берүү деп. Анан азыркы учурда Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан Кара Көлгө жаңы долбоор башталган жатат. Бул водомерный счетчик боюнча суунун
эсептегич боюнча да. Ошол боюнча азыр иш башталып калса, мэрия тараптан биз эми көмөктөшкөндө биз негизги маселе бул социалдык маселелерди чечип бере алабыз. Турмуш тиричилик коммуникацияларын чечип бере алабыз. Ушул багытта биз баардыгына көмөк көрсөтүп, жардам беребиз деп долбоорлордун өткөрүүгө аракет кылып атабыз. Чынында Каракөл шаары энергетиктердин каласы деп таанылып келет. Өзүңүз билгендей эле ушул ГЭСтер бүгүнкү күндө иш алып барып келет Каракөл шаарында. Мына ошол жерде дагы бирок ошол жергиликтүү тургундарга кандайдыр бир жеңилдиктерин кароо маселеси дагы мындан мурун каралган, куруу маселесинде. Ушу ГЭС тарабынан дагы тургундарга, мэрияга канчалык деңгээлде бир өзүнүн салымдарын кошуп турат? Бизде эң негизги салымы бул биздин жарандарды жумуш менен камсыз кылуу. Азыр Токтол каскадында, ГЭСтердин каскадында 1,5 миңден ашык каракөлдүк жумушчулар иштейт. Андан сырткары азыр маалым болгондой биздин Токтол ГЭСтин агрегатында реконструкция иштери жүрүп жатат. Бул General Electric деген германиялык компания француздар аркылуу ишке ашырып жатат. Ал жерде субподряддык мекеме катары Таджиксган деген мекеме камтылганда, алардын долбооруна ылайык 180ден ашуун тажиктин жарандары келип иш алып бармак, бирок мэриянын салымынын негизинде азыр жарымдан көбү жергиликтүү тургундарды ишке алды. Андан сырткары булар биздин азыркы учурда Каракөлдөгү коммуналдык чарбанын бардыгы Токтол ГЭСтин каскадынын балансында турат. Жалпы шаардын ичиндеги бүт ушул иштерди каскад Токтол ГЭСтер алып барып жатат. Андан сырткары коопсуз шаар маселеси кандай болуп атат сиздерде? Коопсуз шаар боюнча бизде долбоор бар. Долбоорду ишке ашыруу үчүн акча каражат маселесине такалып калды. Жергиликтүү бюджеттен карай элесек, каражатыбыз жетпейт. Азыркы учурда биз сунуш катары сүйлөшүп жатабыз. Ички иштер министрлигине кат жолдоп азыр дайындап атабыз. Мисалга алсак, бизде Ош Бишкек жолунун ортосуна жайланышкан аябай кооптуу учурлар көп катталат бизде. Ошол себептен жалпы республикалык коопсуз шаардын алкагында бизге дагы бир 3-4 дана камера ошол жолго коюп берүү сунушун беребиз да. Ал эми ички коопсуздук боюнча долбоор даяр, ушул акча каражатына такалып калдык. Рахмат, урматтуу Алмазбек Шукарович, мынакей ушул Каракөл шаарындагы бүгүнкү күндө алдыдагы пландар, андан сырткары аткарылуучу иштер боюнча айтып өттүңүз. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мына ушул тилектериңиз кабыл болсун. Ал эми ушул көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон беребиз. Элдерге болгон кайрылууңуз болсо жолдобосоңуз болот. Урматтуу Каракөл шаарынын тургундары, урматтуу коноктору жана жалпы кыргыз элине кайрылгым келет. Биринчиден азыркы апат пандемия учурундагы мамлекеттик акцияга активдүү катышып, ушу вакцинацияга күндөп кетет эле алыңыздар, урматтуу жарандар. Себеби жалпы элдик коопсуздук болмоюнча өнүгүүгө жол ачуу кыйын болуп жатат. Бул шаардыктагы республикалык деңгээлде дагы. Экинчиден, мынакей иш баштап, өзүм иш планымды жакынкы арада жарыялайм. 4 жылдык иш планымды, социалдык экономиканы өнүктүрүү багытындагы иш планымды. Ошондо дагы өз сунуштарыңызды берип, чогуу чараны ынтымакта чечүүгө даярбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз жыйынтыкталды. Ар дайым жергибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Бүгүн көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаңыздар.